Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн бизде Жаншерик долбоору, анан адатта биздин Жаншерик долбоорубузда атактуу инсандардын үй бүлөсү жана сүйүү баяны тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн дагы андан алыс чыкпастан сиздер менен сиздердин сүйүү баяныңыздар тууралуу, үй бүлөңүздөр тууралуу таанышабыз. Анан бүгүнкү биздин конокторубуз өзүңүз көргөндөй актер, режиссер, таланттуу үй бүлө десек болот. Бакыт Мукул агайыбыз жана келинчеги Жаңыл эже. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай келе алдыңыздар? Жакшы. Жакшыбы? Манайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Сонун, Үй бүлө кандай? Балдарыңыздар, неберелериңиздер чоңоюп атабы? Жакшы чоңоюп атышат баары. Чоңоюп атышат, Биринчи эле сиздердин сүйүү баяныңыздардан кантип таанышкансыздар? Ошол кездеги сүйүү кандай эле, кантип бири-бириңиздерди тааныдыңыздар, билдиңиздер? Ошолор тууралуу айтып берсеңиздер. Кимиси айтып берсин, ким баштасын? Сизден баштайлы. Менден баштайсың. Эми адам баласы бирин-бири жакшы көрмөйүнчө жашаш кыйын го дейм. Сүйүү баардык нерсени айыктырат деп коет го. Ага да кошулса болот. Сүйүү эмне гана кылбайт адамды. Туурабы? Курсагыңды ачпайт сүйсөң. Чарчабайсың, сен 10 километр жерде алыстыкта сүйгөнүң болсо, ошо жол жок бир тоо ашып, жол жок болсо да ошо жерге түн кат боло жамгыр жааса да барасың да. Бул табигаттын бир ошого арнаган же болбосо табигаттын бир ченемдүү бир күчү да бул. Сүйүү негизи жана чыгармачылык адамдар көпчүлүгү китеп менен берет, кино менен берет. Бул жөн эмес да, жөн эмес. Ошо адамдын ошондой сезимдери болгон, ошон үчүн ошону жакшылап берет. Бир четинен ошо искусство адамды да тарбиялайт да. Сүйсөң сатып кетпей сүй дегендей, сатып кетпей. Азыркыдай 5тен жигит менен жүрүп, 10дон кыз менен жүрбөй, бирөөнү танда, бирөөнү сүй дегендей. Азыр мындай деген сөздөрдү романтик деп коет, Романтиктер ар бир эле адам романтик боло албайт да. Мисалы үчүн мен ушу өзүмдү ушундай ойлойм, романтик эмесмин да мен. Такыр. Сиздин оюңузча жолдошуңуз романтиктердин катарын толуктайбы негизи? Толуктабайт. Чын эле. Акыркы жолу качан белек берди эле сизге? Акыркы жолу Быйыл эле 7-мартта. 7-мартта. эмне берди? Французский духи сатып бергем. Ооба, духи сатып берген. Пандемия болду, былтыр эчтеке кылган жокпуз. Мурдагы жылы. Мурдагы жылы го дейм, былтыр. Ташкентке бардым беле? Кино фестивалга барганда. Сонун материал алып келип берген, көйнөк ки деп. Ошону көйнөктү кийгем. Бир жерге барса сөзсүз белек ала келет да. Романтик эле турбайсызбы? Үч эркек балабыз бар да. Анан мындай же кызыбыз жок үчүн ошондойбузбу, мындай бизде мындай эркек мүнөздө эле жүрө беребиз да, анан бул кошулуп калган да бизге. Эркек мүнөздүү болуп, тарс болуп, Же ошондон болуш керек. Башка бир туугандарым кыздары бар, уже алардыкы мындай башкачараак да мүнөздөрүчү. Биз болсо жалаң эле үйдө эркектер да, анан эркекче эле жүрө беребиз да. Эми таанышканыңыздар тууралуу сүйлөшсөк, бардык жакта экөөңүздөрдүн чыгармачыл инсансыздар туурабы? Театрда деле, кино тартып жүргөндө, үйдө, бардык жерде чогуу жүрөсүздөр. Ушул чыгармачылыктын артынан тааныштыңыздар керек, Ошондо. Мен айта берейин. Мен театральный училище окуп жүргөн кезде 89-жылы Москвада Шепкин атындагы университет, театральный университетти бүтүп келишип балдар театр ачылды. ЧУС, жаштар театры деп. Ошол кезде Жаңыл биздин Бейшеналиев атындагы институтты бүтүп, ада ошо баягы театрды толуктап, ар кайсы Алматыдан, Кыргызстандан жаңы диплом алган балдар чогултуп театр ачканда. Ошондо чогуу иштеген. Мен ошол маалда окууну бүт элек болчумун.
театральный училищеде окуп жүргөн кезде, бирок ошо театрга Кыргыз мамлекеттик академ театрына алып калабыз деп ошо полставкага мени жумушка алып, студент кезимде ошо иштей баштагам. Бирок карасам эң кичүүсү менмин да. А бирок жаштар театрынын, Түз театрынын артисттерине суктанам. Мени менен тең балдар чогуу иштеп жүрөт. А мен бүт менден улуу кишилер менен иштейм да. Аксакалдар менен. Анан ушундай болуп жүргөн кезде ошо Галина Ибраимова деген биздин кураторубуз, эжебиз, мугалимибиз айтып калды. Кызы буларда режиссер. Замира Акылаева кино режиссер да театрда. Анан кызы айткан экен, могу баланы бербейсизби? Мамасына айтат да, апасына. Досрочно бүтүрүп бербейсизби, биз алалы депчи. Анан керек болуп аткансың. Анан театрга барсам эле эртең даярдан гастролго чыгабыз. Театрда эч ким жок экен. 3 бригадага таратып гастролго чыгарып жүрдүр. Геминге барсак агесте сайыс учурда Геминдин гостиницасы барсак ошол жерде коллектив бар экен. Анан жаңыл фойеде отурушкан экен, тааныштырды, алле булле. Жаңылды биринчи көргөм. Эч кимди жактырбай аткан кишидей эле кашык айкалак эленчи мынтип эле. Көрсө жактырып калган окшойт да. Болбосо анчалык чүйрүймөк эмес да, Билдирген жок. Мисалы үчүн жөн эле кишиге чүйрүбөйт да адам, туурабы? Анан кичине мындай мени жактырып калган окшойт да, мынтип эле кашым мынтип эле арбасым. Ошо жактырбай атат дегенде ойлоп койгом, кийин кашы көтөрүлүп эле көрсөм, деп калган го дейм. Анан ошентип гастролдо 2 айча жүрдүк, анан мамилебиз жакшы болуп калды. Анан бирок жана сен айтып атпайсыңбы? Мурункулар кандай билбейм, биздин учурдагылар кандай бири-бирин жакшы көргөнүн деле билбейм. Мен өзүмдүкүн эле билем да. Азыркылар ушундай приложение жасап атпайбы? Шакагин сөйкөгүн мынтап чөгөлөй калып мойтуп. Же болбосо бүлүнбөс бир дааталуу, же болбосо тең туштардын арасында, же болбосо бир чогултуп, шамдардын арасындагы, же болбосо бир өзүнчө бир жаңы бир нерсени жасагысы келет да. Биз убакытта ошондой бар бекен, жок бекен деле билбейм, бирок биз официально мен кел үйлөнөбүз деген деле сөз боло элек деле, анда көп убакыт жүрүп калдык да. 1 жылдан ашык жүрүп калганда эле бизди момундай туташтырып кетти деп да ойлойм да. Жаңылдын бир туугандары менен спектакльден кийин таанышып калып, ай бакыт сенсиңби деген, доо. Нарынга бул автобус жетет, кел өтө кой деп. Анан буларга мен айтып койгон деген ой кетет да. Анан ай, качан үйлөнөсүң деп эле кайнежелерчи. Анан бул эбак эле айтып коюптур. Анан ошондо билесиң да, значит мени жакшы көрөт экен. Ушу менен сүйлөшүп жүрөм деп, чын эле сүйлөшүп жүргөн турбаймбы деген ойлор кетет да. Чейин билбейм. Азыр дөңдөп коймокмун. Значит мени жакшы көрөт турбайбы, бир тууганына чейин баарын айтса, мени сүйүп турбайбы деген ойдо кетип, кой сүйүп коеюнчу деп анан. Эми баягы тамаша иретинде айтып атам, анан биз ошо казармандан гастролдоп келатып, даже баратканда биздин айылга тийдик. Биздин айылга да концерт койгонбуз. Барсак, бул теңдүү кыздардын баары отурса эле бир оокат кылып эле өзүнчө элечи. Мен болом силердин келиңер дегенси белечи. Кылган жумуштары менен билдирүү. Ошондо мындайчы. Баягы ушундай белгилер болот экен дегеним да. Анан үйдөгүлөргө айтпасаң деле, могу кыз менен сүйлөшүп жүргөн го дейшип, ошондо эле байкаганбыз деген сөздөрдү кийин угасың да. Эми бирок чындыгында экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз, бири-бирибизди жакшы көрүпчү. Кайсы учурда билдиңиз жакшы көрүп калганыңызды? Ошол тууралуу айтсаңыз. Бакыттын мүнөзү жумшак да. Көп эле балдар бар. Анан мунун мамилеси жакты мага. Анан кийин боорукер, жумшак. Тилиңди алат. Ойлондум да.
жүрөктү оорутпаган киши окшойт. Жанга тынч болот окшойт. Анан чыгармачылык. Үстүнө бир чыгармачылык бир системадагы болуп калдык да. Кесибиз бир болду да. Мен эми ушуга турмушка чыгам, мен ушу менен жүрөм деп эметкен жокмун. Баягы турмуш өзү, убакыт өзүмө ченеп келип эле ошол агымга кошуп койду. Анан кийин экөөбүздүн мүнөзүбүз келишти. Өзү айткандай тууган уруктарыбыздын баары тең билип калды. Анан кийин ошентип эле баш кошуп калдык. Үйлөнгөн учуруңуздарды айтып берсеңиздер, ошол убакытты эске салып. Жаңы келин болуп барган кезиңиз. Биз оригинальный үйлөнгөнбүз. Менин атамчы. Мен аны айтпай эле койдум. Менин атам айылда мактанчы да. Ал кезде ала качып келгендер көп болчу да. Ала качып келе берчү, сыртынан карап туруп. Сулуу экен деп ала качып келе берчү да. Анан сүйлөшүп келгендер деле аз эле болчу ал кездердечи. Анан ал кезде азыркыдай машина көп эмес, аз. Мамлекеттин таксилери болчу. Атайын мамлекеттин таксилери, Волгалар болчу да. Анан ошондой таксилерди жалдап алып анан үйлөнүп барышчу. Ал кезде шарик байлап, ал эле бул эле машинени жасаган деле мезгил эмес болчу, андай жок болчу. Только Волга менен келиптир деген сөз бар. Волга менен барышат, бирок шаардан барганда Волгага акча бериш керек да. Анан ата-энесине акча бер дейт. Анан акчасы жок болсо бир коюн салып бер, ушундай болчу да. Мен атам мактанып жүрдү көпкө чейин, ай. Менин балам ала качып келбей эле сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп келишти. Ата-энесин кыйнабай эле автобус менен келишти. Кыйнабай эле депчи. Биз между прочим жаңы эле экөөбүз кийлеген Икаруска түшүп алып, Икарус эмес, Лаз деген автобус болчу да. Икаруста чыга элекпиз. Мен чыгып калгам бирок. Чоң эле автобус болчу. Баетовага каттаган автобус болчу, чоң автобус. Кадимки эле жүргүнчүлөр менен барганбы? Жүргүнчүлөр менен эле билинбей эле мурун эле үйлөнгөн кишидей болуп эле кетип калганбыз. Эч кимди кыйнабай элечи. Барып эле эшиктин алдына түшүп эле биз келатабыз деп эле үйгө кирип кеткенбиз. Ушундай бир оригинальный үйлөнгөнбүз. Мисалы үчүн кээ бирлер үйлөнүп атат го, атка араба чегип алып деле азыр шаарда кыдырып жүрбөйбү, туурабы? Ошол сыяктуу жада калса товарыбыз бар жаныбызда. Зыңкыйып эле баары үйлөнүп алган. Кандай товарлар эле? Эми баягы кызыктуу болсун деп айтыш керек болуп атат да. Айтыңыз. Биз үйлөнөбүз деп анан тең туш балдар, үйлөнгөн балдарды узатабыз да чогулуп дайыма. Анан жаңы эле экөөбүз үйлөнмөк болгон тең туштарыбыз, кыздар, балдар келип анан бизди узатып атат. Анан ал кезде биздин поколение азыркыдай эмес да, биз арак иччүбүз да. Арак балдар поголовно эле арак иччүбүз да биздин поколение. Анан арак ичип атып анан эртең менен эле кетпей калдык да. Эртең менен болгондо эле эки досум чоңдорду ташкан. Бирөө таксист, шаарда такси, базада иштейт. Бирөө чоңдорду тартат. Айдоочу болчу. Анан экөөтөн арак ичип алган да. Анан биз суранып келели начальниктерибизден, анан кетебиз, күтө тургула деп анан эртең менен жумуш башталганда суранып келебиз деп ошентти. Бүгүн да кетпей калат турбайбызбы деп атса эле Тыныбек деген классташым бар. Ал айтып калды, эмне кыласыңар? Алар бүгүн келбей калса ичип алган эмне. Дагы кетпей калбайсыңар, үйдө кишилер күтүп атса. Баетовдун автобусуна эле билет алып кетип калбайсыңар. Анан жаңылдайт, кел автобус менен эле кетебиз деп. Болуптур дедик, такси менен автовокзалга келдик, эртең мененки 7-де автобуска отурдук тыпыйып. Чоң сумкабыз бар. Ал кезде мындай иномарка товар дегендер жок болчу. Базалардан алынчы итальянский товарлар бар экен. Кайнеженин товарлары бар болчу. Ошону сумканы коша алып алдык. Сатып келесиз. Сата келебиз деп чагын ойдо эчтеке жок да. Бул сатканы барат, күйөөгө тийбей элечи. Между прочим, товар сатканы бар эле аял болуп калган дегендей. Анан автобуска отуруп алып анан кетип калдык да.
Анан тигилер келип таппай калыптыр. Эмне болду? Алар кетишти. Суранып келишкен. Суранып келген. Анан биз бардык саат кечки саат 4-төрдө биз Найылдан Баятовго өтүп кетет да. Ошол жерден тоса элдер толтура баягы үч кошкон деп коебуз. Элдер бар. Анан сөйлө салам алейкумдер. Тигиндей мындай деп учурашып эле биз түшүп атсак, бакыт келинчек алып келатат деп эч ким ойлоптур да. Андай үй эч ким келбесе. Анан тем более багажды ачып, сумкаларды алып, экөөбүз кол тосуп түшүп келатсак, бакыт келатат, үйүнө келатат дегендей болон учурашып эле. Ошентсек атам эшиктин алдынан бир көрүнгөн, кирип кетиптир. Тетиги келинчек алып келатат окшойт, аял алып келатат окшойт, чыккылачы дептир да. Биз босогон аттаганда корого киргенде эле мындай 5 словда келе анайын деп эле мамаша тосуп алды. Сразу эле билди да алар. Автобустун терезеден да карап турушат да баарыбыз. Анан жанында балким ким экенин да сурап койбойт мамашалар да. Келип жолук салып коет. Бүттүп отуруп. Анан келиндер, туугандар келгенде жүгүнөт да. Босинден жүгүнүп атканда мындай товар бар менде деп. Жүгүнсө мындай товар бар деп товар сатып анан Акча кылып да келгенсиңер. Ой, жынтырбай. Биз негизи соодагер, коммерсант болгондо кыйын болмок окшойбуз деп ойлоп калдым да. Бекер уланткан эмеспиз да. Чыгармачылыкта дагы чогуу жүрөсүздөр, анан көптөрү азыркы учурда деле угуп калам да. Өзүңдүн кесиптешиңе чогуу жүргөнгө үйлөнбөй эле коюш керек, чогуу жүрбөй эле коюш керек, тажап кетесиң деген сыяктуу сөздөрчү. Сиздерде кандай эле бири-бириңиздерди колдойт белеңиз же негизи эле сиз жубайыңыздын чыгармачылыгына кандай карайсыз? Эми мен көп жерден айтам да. Атам чыгармачылык адам болгон да, апам өкөтөн. Комузчу болгон. Анан өзү жакшы кызматтарда иштеген убагында. Нарын областында жанагы агесте райондук райсовестен койчу экен. Митрканы да жасат, сүйүнч акчаны да берет төрөлгөн балдарга. Бухгалтери дагы, экономиси дагы азыр канча тармак болуп атат. Ошону жалгыз эле жасачу экен бир областта. Ошо биздин митркаларыбызды менден улуу байкемдин митркаларын өзү жазган да ошол кезде. Сууда берет, сууда деп коет, азыркыдай кредит үй салганга, ошонун баарын кылчу экен. Анан мен өзүмдүн ар жакта көкүрөгүмдө талантым менен кетем деп ошо жумуш таштап коюп, артист болуп кеткен киши да ал. Анан айтып калчу. 9 балам бар, 7 бала, 2 кызым бар. 9тен артист болсо дечи. Келиндерим бүт сыбыскыдай ырдаган ырчы болсо деп тилечү да. Башка жумушту мындай көп теңин алчу эмес да. Чыгармачылыкта болсо деп тилечү да. Анан ошондой тарбия менен биз чоңойгондон кийин менде сен башка эле жумуш иштесе болмок деген ой да болгон жок, эме да болгон жок. Наоборот, атам дагы, энем дагы жакшы көрчү. Жаңыл чыгармачылык киши да депчи. Анан биз бири-бирибизге мешайт этип анан тажап кеткен жокпуз. Өмүр бою эле гастролдоп чогуу жүрдүк. Ошондой, Атам менен да чогуу гастролго чыгып калдык да биз. Кайнатаңыз менен? Нарын областын кыдырдык. Себеби дегенде жаш кесегинде атам Дом культурада директор болуп ошо. Чыгармачылыкта гастролдо жүрүп, достору бар экен өзү менен тең. Жаш кесиптин интернатта. Ар бир айылда бар экен. Ар бир айылда тааныштары бар болчу. Анан ошо досторуна жолуктурганбыз да бир сыйра. Биз менен комузду жакшы барган сайын. Комузду жакшы чертчи да. Өзүнүн программасы бар ошо. Атам колдоп эле турчу да бизди. Жакшы. Сиз өйдө айтып калдыңыз, атам бардык келиндерим ырчы болсо, бардыгы чыгармачыл инсан болсо деп калчу деп. Сизде ошондой барбы? Келиндериңизде балким ошондой чыгармачылыкта болгонун каалайсызбы? Улуу балаңыздар үйлөнгөн, Эрмек Мукул жана келиңиздер чыгармачылыкка тиешеси барбы? Келиним деген художник, кесиби боюнча. Кудагыйларым да художниктер. Аны келин да художник. Абдан мындай чыгармачылык киши да. Жакшы сүрөт тартат, сайма саят, этнический жанагы кийизден жасалган буюмдарды жасайт. Ушундай да жакшы. Өнөрлүү адам.
ошо ою чийүү кандай десең чыгармачылык адам да. Бул кайсы кылымда болгон ошонун баарын билип ыктап буга тиешелүү бул, буга тиешелүү бул баланча кылымда бүт историясын билген билимдүү художник десек болот келинибиз. Анан бул мен ушинтип ойлоп калдым да. Жанагы неберелерим улус. Канча небереңиздер бар? 3 эркек неберем бар. Бирөө 6га чыкты. Бардыгы эле эркектер экен. 6га чыкты да. Мен ошо баягы жөн эмес болот экен деп ушундан билдим да. Дагы эле практика жүзүндө ушуну аныктап жүрөсүң да. Үйдө момчалык кагаз болсо, алып чыгып алып карандаш менен сүрөттөрүп, аквариум, краска менен. Шуну алып туруп, ушу былтыр эле даже мурдагы бул краска менен тартып туруп ошону айтып берет. Моу депчи. Бул космический корабльдин ошондон тиген улуч, моягы момундай, бак, депчи. Анан мынтип карап турсаң. Чын эле ошондой. Ошондой да. Анан башкача тартат да муну. Жок, чогултуп жүрөбүз. Ушундай эме кылат да. Ошо кичирекесинде барактын бир жак бетинде кара да, күрөң мындай анан көлөкө сыяктуу. Анан ар жакта мындай жүрөт. Тиякта тоо, анан кичинекей күн, анан бул кара эмнеси? Бул бакта дейт. Бактан каптал чыгып турбайбы депчи. Анда общий көрбөйт, даже ошо мындай эме кадрдын ичинде көргөн сыяктуу көрөт да. Ал бак бул жерде турат да депчи. Бакты мындай бак кылган эмес да, бактын эле чоң эмеси мындай турат. Муякта турат да. Булар алмалар жатпайбы депчи. Анан ойлоп коем, баары бир болбойт экен, баары бир. Таянесин тартып. Ошо таяне мамасын тартып аткан ошо да. Анан уручка карматасың го, уручканы монтип кармап жасат депчи. Ал ушу кармаган деле колдун могу жери да шалкылдайт тура, момундай чиймелейт да. Андан кийинки неберелериңизчи? Актер болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Белки кичиректер билине элек эми, алар кичирек да, улусу уже улусунда уже бар экенин билесиң да. Сөзсүз түрдө үй бүлөдө казан аяк кагышпай койбойт дейт эмеспи? Негизи ошондой учурдан кантип чыгыш керек? Жаштарга акыл насаатыңыздарды айтып кетсеңиздер. Мен ойлойм, бир кишинин жини келип атса бир унчукпай эле коюш керек. Сиздерде кимдердин көбүнчө жини? Мен унчукпайм, тең элбейм мисалы. Көп жерден көтөрөм. А мен жиним вообще келбейт экен, ойлоп көрсөм. Üstünden başlat, neyse çayır işi başlat. Байкасам мен да акылым чыкпайт экен. Эртеңки күндү айта берсең, мындай бош кезде бош деле отуруш керек да, адам эс алып туруш керек да мындай. Иш бүткөндөн кийин бүттү. Эртеңки жумушту ойлонбой, бүгүнкүсү бүттү. Мындай адам эс алыш керек да, ой деле, мээ делечи. Ана бошой калса эле эртеңкини ойлонам, бүрсүнкүнү айта бергенде нерв болосуң да. Жок, ойлоп көрсөм чын мен аябай көтөрүмдүү. Ошо сабырдуу, чыдап жүрөм ушул кишигечи. Бардыгы сизден болот турбайбы, Жамбыл байке менен гастролго чыгып калдык. Камчип дебейсиңби? Жамбыл камчип менен. Ал киши мындай атпайбы? Бакыт Мукул, жини чукул деген эме коюп койгон да. Кличка. Жакшы. Демек ошондой учурда жаштарга айтасыздар, бири жини келип атса, бири сөзсүз түрдө унчукпай коюш керек. Мен жинин келсе макул деп коюш керек. Мындай сыртыңыздардан карап отурсак, суктанчүөл үй бүлө экенсиздер. Көз тийбесин, 3 уулду тарбиялап өстүрдүңүздөр, 3 неберелүү болуптурсуздар дегендей. Ушундай үлгүлүү, жакшы адамдардан сөзсүз түрдө үлгүлүү балдар чоңойот эмеспи? Буйруса. Дагы да болсо сизден шедеврларды күтөбүз. Жалаң жакшылыктар болсун. Анан убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык. Сиздерге да чоң рахмат. Сиңерге ийгилик болсун, жакшылыктарды көрүшүн. Рахмат. Жаш Эрик долбоорунда Бакыт Мукул агайыбыз келинчеги менен болду. Мындан кийинки берүүбүздө кимди көргүңүздөр келет сөзсүз түрдө комментарийге жазганды унутпаңыздар. Анан биздин каналга катталып, лайк басканды дагы сөзсүз түрдө унутпаңыздар. Сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум. Кайрадан амандашканча.